Сиз айттыңыз го, эми анықтамасын айтың дегеним жок. Онтпейбиз. Жанакы таппай калгандар болот го балдардын арасында. Аларды тапкандарды гана кол көтөргөндөрдү сурап туруп, калгандарын эми балдар, калгандарыбыз өзүбүздүн айткан терминдерди конспекттен издейбиз. Өзүнүн конспектин издей жүрүн. Ошол жерден определениясын тапса, уруксат беребиз, айт деп. Анан айтып берет. Болбосо, андан таппаса дагы кыжалат болбойбуз. Анда да эки койгонго шашылбай турабыз дагы. Анда китептен издеп көргүлөчү, биздин китептен, учебниктен дагы айтпагай, чак таппаса, ага мүмкүнчүлүк беребиз. Google досуңардан сурап көргүлө. Пусть ошо таап үйрөнсүн. Тапсын, айтсын, ал эсинде калат. Себеби бул ситуация бир кыйчалыш кырдаалга түшүп калды да, ошол кырдаалдан чыгыш үчүн баягы жаттады дагы, бул мозговой штурм болду дагы, ал эсинде калды. Ушундай кырдаалдар, сезимде калган нерселер гана адамдын эсинде калат экен. Ушундай агай сураганда таппай калып, анан кийин издеп таап айтып берген үчүн ошол эсимде жүрөт деп жүрөт да дагы эле адамдар. Ошол вечно эсинде калат. Жаттап алган нерсе эсинен чыгып калат. Түшүнүп алган нерсе эсинен чыкпайт.